биздин залыбыз бар. Кол күрөш боюнча армрестлинг залы. Ошол жерге барып, аптасына бир жолу, эки жолу тренировка кылып, калган убакта үйгө өзүм да шарт түзүп алгам. Спорттон сырткары сваркада алектенем дейм. Чоң сварщик эмесмин. Бирок өзүм ойлогон нерселеримди жасай алам. Баарын өзүм шарттарды түзүп алганмын. Анан аптасына эки жолу зал, анан калган үйдө тренировка кылам. Ооба. Анан тренер бардык ыкмаларды, жол жоболорун, приемдорун үйрөтүп турат мага. Ошентип даярданып барып, Кудайга шүгүр жакшы ийгиликтер менен кайтып келип жатам. Ал жакка бардык, баргандан кийин бизде башкалардан жанагы салмагыбыз тартканда дагы бизде кезек күттүрбөй башында өткөрүшт. Анан мен дүйнөлүккө биринчи жолу баргандыгыма байланыштуу мен анча мындай кенен жүрө албадым да. Өзүнчө сүр болот экен, башкача сезимдер болот экен. Ооба, алыста Европада жүрөм. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген спортсмендердин саны аз болгондуктан жана бир эле жылда барган спортсмендер кийинки жылда бара берип, алар такшалып калышыптыр. Ошого ойлойм да, менде көбүнчө сүр дагы болду депчи. Чемпионат 2019 жылы өзүбүздө эле Кыргызстан жерибизде өттү, Ысык-Көл областында. Республикадан кийин эле тез эле мен Азияга жолдомо алгам да. Өзүбүздө болгондо да баары бир менде сүр болду. Чоң неме турнир болуп жатат, анан башка эле спортсмен, башка улуттагы спортсмендер менен бет келесиң. Бирок канчалык сүрдө коркконуң билгизбешиң керек да аларгачы. Жашоо сыноо дегенде эле жашоодогу сыноолорго сынбастан максатын бийик коюп, алдыга умтулуп келаткан жаш спортчу Нуртилек кол күрөш боюнча Азиянын чемпиону. Буга чейин бир топ өлкөлөргө барып, көптөгөн жеңиштерди багындырып келген. Дагы да багындырам дейт жаш спортчу. Тагдырга баш ийбеген Нуртилек спорттон сырткары шеретүүчү болуп да иштейм, жада калса унаа менен унаны өзүмө ыңгайлаштырып алгам дейт. Негизги сыйлык медаль, диплом бизде. Анан да Азиядан утканда оң колумда биринчи орунду алганым үчүн алтын медаль менен сыйлангам. Сол колум экинчи орунду алган үчүн күмүш медаль менен сыйлангам. Анан дагы дипломдар. Анан дүйнөлүк чемпионатта тилекке каршы 4-чү орун болуп калгам. Спортто өзүңүздөр билесиздер, 3 эле орунга чейин сыйланат. Буйруса кийинки жолу сөзсүз бирди алам деген оюм бар. Көптөгөн мага кызыккан инсандар айтып калат да. 5 кол тең эмес да, досторум айтып калат. Сен ушунча аракет кыласың, тренировка кыласың, чет өлкөлөргө өзүң спонсор издеп, өзүң чуркап жүрөсүң, биринчиликти эле алдың, өзүң була болдусуң, эмне зарыл кыйналып депчи. Эми туура, биз тренировка кылабыз, спонсор издейбиз, кыйналабыз, ал жака бул жака бара. Бирок жана биринчиликти алганда ортодо турасың да. Бул жакта 3-чү орунду алган турат, 2-чи орунду алган турат. Ошо ортодо турсаң, биринчи орун болуп, фамилияңды көптөгөн инсандардын арасында сенин фамилияң чыкса, баары кол чаап, колдосо, анан да Кыргызстандын желеги бийикке көтөрүлүп, гимн ойнобаса, мен билбейм, бар спортсмендер эле кыялы ушул болсо керек. Ал сезимди сөз менен айтып жеткире албайм да. Бактылуу кездерим ушунчалык сүйүнөсүң, жана кыйналып тренировка кылып, жана бүт кыйынчылыктар унутулуп кетет да ошол жерде. Жашоо бул ийгиликке жетүү үчүн нечендеген күрөшүүнү талап кылган керемет саякат. Жашоого багынбастан максатын бийик коюп, алдыда чоң мелдештерге даярданып, Кыргызстандын желегин бийик көтөрөм деген максаты бар. Кубануу менен өз ийгилигин тең бөлүшкөн Нуртилектин үй бүлөсү колдоп, кубаттап турат. Айтурган Акжол кызы, Ислам Муталипов, Кутман таң көрсөтүүсү.